Таргетинг бул англисче таргет деген сөзүнөн келет. Кыргызчага которулганда максат коюу, максатка жетүү. Таргетинг бул социалдык тармактар аркылуу акысыз жана акылуу жасалат. Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp'та, ВКонтактеде сиз кантип өзүңүз товарыңызды жылдырасыз. Аны үчүн сиз алгач өзүңүздүн товардын баракчасын ачып, подписчиктерди топтошуңуз керек, хэштегтерди колдонушуңуз керек, жылдыздар менен иштешиңиз керек, подписчиги көп каналдар менен иштешиңиз керек, жана дайыма контент жаратып, кардардын көзүнүн астында турушуңуз керек. Бир айда бир жумада бир эмес, күнүгө 5-6 пост чыгарып, сүрөт, видео, товарыңыз жөнүндө маалымат, кызыктуу макалаларды, ар түрдүү стористерди жаратып, каруселдерди жаратып, элдин көз алдында болушуңуз керек. Ошондой эле бул таргетингде жашаган жерине карата кардарларга чыксаңыз болот. Оштобу, көлдөбү, нарындабы, каяктан жашаган тургундарга чыгасыз, ошону белгилейсиз. Анан кайсы жаштагы адамдарга чыгасыз? Кары картаңдаргабы, орто жаштагыбы же жаш балдаргабы? Бул платформага карата өзгөртүлөт. Мисалы, кары картаңдар Инстаграмда отурбайт, алар Фейсбукта отурат. Инстаграмда көбүнчө жаштар, орто жаштар отурат, ал эми 16 жашка чейинкилер ТикТокто отурат. Мессенджерлерден WhatsApp, биздин эл WhatsAppка көнүп калган, алар WhatsAppта отурат. Телеграмды өтө көп адам колдонбойт, бирок аякта чоң группаларды ачып, 100 миңге чейин группаны ачсаңыз болот. Демек, платформага карата өзгөрүлөт. Жашына, жашаган жерине, жынысына карата, аялдаргабы, эркектергеби, кесибине карата, мамлекеттик кызматкерлергеби, же жеке менчик секторгабы, же мугалимдергеби, доктурларгабы, кимге чыгасыз? Керек болсо этникалык, орустаргабы, кыргыздаргабы, кыргыз тилдүүлөргө, орус тилдүүлөргө кимге чыгасыз? Ушундай ине жибине чейин кардарыңызды сүрөттөп, аныктап, таргетинг кылсаңыз болот.